Universal KG kanalının görüşçüleri. Bugün sizlerge biz Kırgızdın ulutluk tamağı, ulutluk nanı desek daha olut. Maylama cupkanı kantip dayardalışını gösterip bereriz. Al için birinci biz nak süt koşup kamırdı juru alabız ortaça. Öte katudağı mes, jumşakdağı mes kılıp iyilep tınıktırıp koyup koyabız. Tınıkkan kamırda alıp şunca kölümde alıp zuvalak tutup alabız. Mana toğlakta alabız kamırdı. Bu zuvallarda da biz tekce ediriyoruz. Tekce edirip zuvalı olgan kamırlarda tekce ediriyoruz. Zuvalı olgan kamırları çukartıp alıp kavat menen jaysak da bolat manda. Ошол жайып аткан камыр ушунча көлөмдө чоңойду. Жукка болуш керек. Жукка болуш керек. Буларды жайып антип biz tahtı gün kıralım. Эми biz жайылган камырды казанды какшытып алып салып баштадык. Какшытып биринчи салдык. Казанды эч кандай майлабайбыз. Май сүртпөйбүз. Борсок кылган казан эми борсок кылган казан канча жусаң деле. Эми бул жак бетине оодарабыз. Только кол менен болот бул. Эми ушул бетине каймакты чыбап алабыз. Каймакты чыбап алып азыр экинчи жайымды. Мына экинчи жайымды алып, ушул чыбалган каймактын үстүнө төшөйбүз. Эми кайра ошону бул жакка. Ошо казанга бир дагы май тийбейт. Казанга май тийбейт. Капкүрдүн башканын кереги деле жок. Эми мун каймактын үстүнө кайра кийинки камырды жайып алабыз мындай кылып. Бул жак бетине оодарабыз эми. Мына туугандар көрүп атасыздар. Бардығын жайып табакты көңкөр мандай кылып алганбыз. Кичине урпактап туруп. Болсо жок. Кайра да каймак чыбайбыз. Отты biraz жайрак жагабыз да, какталып пишиш үчүн. Кам болуп калат. Отту жаксак. Азыр мына кабаты көбүрөөк болуп калды. Муну алып туруп кайра баштан дагы жаңылап салабыз да, эгер көбүрөөк майлама жукканы көбүрөөк жасай турган болсок. Кол менен ушинтип жылдырып. Мынакей майлама жуккабыз да даяр болду. Бул тамакты ысык суук деп бөлөбүз го. Бул ысыкка кирет, өтө ысык тамак.
Bunu ilgerten ata-babalar, çoğun ellerimiz jasap жүрген сый тамак болгон да, майлама жупка деп. Муну мындай ороп туруп, балдарга карматып коебуз. Айран менен, кымыз менен ичсек, мынакей. Эң жакшы ысык тамак. Ата-бабаларыбыздын, ата-энелерибизден чоң мынакей майлама жупка. Эң сый тамак болгон мурунку убакта. Кызым, майлама жупка жейсиңби? Майлама жупка же. Мына. Oldu Timay. Şimdi ben